укмуштуудай инсталляциялар, чечкиндүү идеялар, чагымчыл сүрөттөр же сүрөт менен кооздолгон дубалдар искусство алда канча жаңлануунун доорун сүрүүдө. Модерн арт көрсөтүүсү менен биргеликте суроо салып, таң калып, жаңы сезимдерге чөмөлүп жана заманбап искусство дүйнөсүнө кереметтүү саякатка чыгыңыздар. Бүгүн программада Евгений Жуманов джаз жылдызы болду. Уктагандар 21-кылымдагы трендтер тууралуу триллер, ойчул көрүүчү үчүн жандуу искусство, чыгармачылык сабактары баардык үчүн. Кубаныч Базаргалиевдин Кочкор мүйүзү. Анын музыкалык билими жок болчу, бирок ал операнын мыкты жаратуучусу экени талашсыз. Анын көк расподиясы дүйнөдөгү эң белгилүү чыгармалардын бири. 20-кылымдын атактуу композитору Джордж Гершвиндин өмүрү жөнүндө театрдын заманбап жылдыздарынын катышуусундагы жаңы казак спектакли коюлду. Сиз чын эле мени бухгалтер болумду кааладыңызбы? Бухгалтер бул абдан кадыр барктуу да. Бухгалтер, о кудайым, бул кадыр барктуу да. Үй сатып алууга болот, туурабы ата? Үйлөнсө болот, туурабы апа? Мени дагы жогорку мектепке беришти. Бул үч актёрдун ойногону мени ар дайым таасирлентет. Евгений Жуманов, Чыңгыз Капин жана Айсулуу Азимбаева. Бул балким мен азыр жакшы көргөн актёрлорум. Фрэнк Синатра менен Эдит Пиафка арналган Бактуулуулар ырдайт эмгегинин ийгиликтүү коюлушу долбоордун чыгармачыл тобун музыкалык таланттардын дагы бир окуясын жаратууга шыктандырган. Бул жылы Джордж Гершвиндин төрөлгөнүнө 120 жыл толот. Бирок азыркыга чейин композитордун стили тууралуу жана музыканттар анын чыгармаларын кандай багытта мыкты аткара ала тургандыгы боюнча талаш-тартыштар уланып келет. Бир жагынан ал джаз музыканттарынын арасында сүйүктүү композитор болуп саналат. Башка жагынан анын пьесалары көп ойнолгон жагынан рекорддук көрсөткүчтөргө жетишкен. Мени Джордж деп атагыла чыгармасынын жаратуучулары талаш-тартышка түшпөстөн композитордун жана пианисттин тагдыры, ийгилиги, чыгармачылык издөнүүлөрү жөнүндө айтып берүүнү чечишкен. Бул окуяда бир гана талантынын арты менен баарына жетишкен дүйнөдөгү атактуу адамдардын бири тууралуу баяндалат. Это великий американский известный композитор Summertime. Бул америкалык белгилүү улуу композитор Summertime, Жемин Айлав чыгармалары Американы дүйнөгө таанытты. Биз ушундан түрткү алып чындап эле коомчулукка ошол өзгөчө таланттуу баланы жана музыка менен алектенген ар бир чыгармачыл адам музыка менен жаңыдан журулушуна баштаганда кандай болоорун көрсөттүк. Когда он начинает соприкасаться с музой. Натыйжада Бродвей элементтери камтылган джаз, хореография жана театралдык аткаруулардын спектакли пайда болгон. Чыңгыз Капин менен Айсулуу Азимбаевага бул спектакль алардын чыгармачылыгындагы жаңы деңгээл. Биз Айсулуу экөөбүз ар дайым мюзиклда бий болсо экен деп кыялданчубуз. Жана бул чыгарма тууралуу сөз болгондо биз дароо эле ага даярданып, Киевден атайын бий машыктыруучусу Анатолий Фроловду чакырганбыз. Ал көп убакыттар бою тележаатында ар дайым ар кандай эл аралык бий долбоорлордун үстүндө иштеген. Музыка менен бийдин тыгыз байланышы бар. Бул чыгарма биздин биргелешкен аткаруубуздагы алгачкы спектакль жана абдан кызыктуу. Анткени мен ар дайым ушундай классикалык Бродвей жанрындагы бийде иштегим келчү. Классического бродвейского танца. Спектакльде Азимбаева менен Капиндин бирикмесинде актер Евгений Жуманов кошулат. Жаңы ролдун артынан ал джаз классикасы менен жакындан таанышты. Бирок жүйөлүү себептер боюнча ага сунуш кылынган Джордж Гершвиндин ролунан баш тарткан. Мен анын 38 жашына жетпей каза болгонун билчүмүн. Башкача айтканда, мен андан баары бир 15-20 жашка улумун. Жана тышкы, менден кайдагы Джордж Гершвин, мен анын тарыхын айткан адаммын. Ал кандай жашаган, кандай иштеген, бул ал үчүн кандай мааниге ээ болгон.
Арт сынчылар бул чыгарманын өмүрү узун болоорун божомолдошууда. Топту эмтиден эле Израиль менен Германияга гастролго чакырышты. Чет өлкөдөгү гастролдор ушуну менен токтоп калбайт. Атактуу композитор жөнүндө жаңы окуя көбүрөөк аудиторияга кызыктуу болууда. Азыркы күндөрдөгү актуалдуу, анчейин чоң эмес темаларды дагы бир башка уктагандар аттуу казак спектакль ачат. Эгер жүрөк сүйлөй алса, адамдарга эмне деп айтмак? Эмнеге миллиардтаган адамдардын арасында биз баары бир жалгызбыз? Чыгарманын коюучулары ушул жана башка суроолорду көрүүчүлөрдү ойготуп, ал өз жашоосу тууралуу ойлонуш үчүн беришет. Бир аз болсо дагы адамдар бул жашоого жөнөкөйрөөк мамиле кылыш үчүн аң сезимин ойготкум келди. Менимче бул долбоор адамдарга керек, ошондуктан аны көп көрсөтүш керек. Ал баардыгы билген, баардыгы ойлогон, бирок сыртынан караганда гана сага жеткиликтүү болгон темаларды козгойт. Биз көзүбүздү ачып, айланабызды карап жана бири-бирибизге көргөзүш үчүн аракеттенет. Оглянулись и увидели друг друга. Уктагандар бул театрга келген өспүрүм жөнүндөгү бий жомогу. Бирок көрүүчүлөр залынан кокустан эле бейтаныш жерге туш болуп, андан өзү жаркырак аталган каарманга кезигет. Балага баарынан дагы ал каяка туш болгону, жаркырак деген ким экени кызык болот. Ал суроолоруна канчалык жооп алган сайын ошончолук көп суроолор кайрадан пайда болот. Можешь покормить ее? Нет, спасибо. Мой герой нес... Менин баатырым башында эч кандай идеяны берген эмес. Анын телефонун алып кетишет. Ал телефонун кайрып алыш үчүн чуркап келет. Бирок анын телефонун алып кеткен маймылды таппай калат. Жана аны издеп жатып, акырындык менен өзгөрө баштаган. У него телефон, и во время того, когда он искал ее, он постепенно менялся. 12 жаштагы башталгыч актер Глеб Смальков чыгарманын идеясын бат өздөштүрүп алды. Анын жаштарынын арасында бул тема өтө актуалдуу. Интернет толугу менен алардын чыныгы жашоосун алмаштырууда. Спектаклдин коюучулары бул кырдаалды элестетүү менен чындыктын ортосундагы катуу уйку менен салыштырышкан. Аңгеме абдан заманбап жана жүрөгүңө тиет. Адамдарга абдан олуттуу, кызыктуу нерселерди айтып берет. Менимче аны угуу, ал тургай көрүү эч качан ашыкча болбойт. Адамдар кошкон идеянын өзү жана бул идеяны берген сүйүү, бул укмуш, баары бир сүйүш керек. Сүйүү бул эң башкысы. Анткени биз керексиз нерселерге көп убакыт коротуп, эң башкысын этибарга албайбыз. Бий менен коштолгон спектакльдерди коюу акыркы учурда модага айланды. Бул чыгарманы ойдогудай аткаруу үчүн шоу-балет жана жаш актерлор бир күчтөрүн бириктирген. Албет, сөз жетпей калган жерлерге ийилчектик жардамга келген. Хореография драма менен төп келет. Драмалык бөлүктөр болсо, мен кандай көрсөм, ошондой жасаганга аракеттендим. Бирок биринчи репетицияларда эле элдер ыйлашкан, бири-бирине кол чабышкан жана биз мындан ары алдыга жылышыбыз керек деген чечимге келгенбиз. Биз бийлер оор болот деп ойлогонбуз, бирок чыгармаларды аткаруу алда канча кыйын экен. Ойноо, тагыраагы эмоцияңды, кыймыл аракетти берүү, туура жаңсоо, көрүүчү кандай көрөт, ал түзмө-түз көрүп турат. Эгерде мен байкоосуздан чуркап кетсем, ал маанисин түшүнбөй калат. Ал эмнени каалаган? Ошондуктан биз жеткирүүбүз керек болду. Жана биз ал үчүн абдан кабатырландык. Биз адамдар муну кабыл алышына, көрүшүнө абдан сарсана болдук. Идеянын авторлорунун айтымында бул аңгемеден кийин көрүүчүлөрдүн аң сезими эч кандай мурдагысындай болбойт. Бери дегенде эле бул спектакльде төгүлгөн көз жаштарга Шекспирдин кайгылуу окуялары дагы суктанса болот. Азыркы сүрөтчүлөр көп учурда аудиторияга чакырык таштап, аларды жаңы жолдор менен ойлонууга мажбурлап, салтты бузуп, көркөм өнөр тууралуу адаттагы идеяларын бузушат. Мындай чыгармачыл изденүүлөрдүн алкагында жаңы көркөм чагылдыруу же арт перформанс деген түшүнүк пайда болду. Бул термин концептуалдык көркөм өнөрдү белгилөө үчүн колдонулат. Ал оюн зоогу үчүн жөнөкөй аткарылышты түшүндүрбөйт. Тескерисинче көрүүчүлөргө зор таасир тийгизүүчү күчтүү каражат.
Я считаю, что искусство может быть использовано как... Мен искусствону көркөм дүйнөнү түшүнүүнүн өзүнчө бир ыкмасы катары колдонсо болот деп ойлойм. Эгерде илимди жана динди ала турган болсок, анда көркөмдөр алардын ортосунда турат. Башкача айтканда, илимде биз далилдерди таануу аркылуу барабыз. Динде болсо жалпы негиздерди тааныйбыз. Ал эми көркөмдөрдө биз кайсыл бир татаал нерселерди аңдайбыз. Биз көп кырдуу нерселерди сүрөт, үн, эмне аркылуу болбосун жеткире алабыз. Картинку, через звук, через что угодно. Эгерде чыгарманын көрүнө жана музыкалык бөлүгүн бириктирсе эмне болот? Бул ой бир катар казакстандык диджей, дизайнер, сүрөтчүлөрүн бириктирди. Негизинен идея жаңы эмес. Анткени музыкалык жана сүрөт шайкештигинде окшош мыйзам ченемдүүлүктөр иштейт. Алардын кыймылынан, сүрөттүн ритми, музыкалык чыгармадан тартып, түз сызык жана алардын ортосундагы чен өлчөмгө чейин көптөгөн сүрөтчүлөр музыкалык формаларды сүрөттөп көргөзүүгө аракеттенишкен. Ал эми музыканттар ар дайым өз чыгармаларында көркөмдүгү далалат кылышкан. Казакстандык команда процессте жаңы технологиялардын жардамын колдонгон. Заманбап сүрөтчүлөрдүн эмгегин сүрөткө тартып санариптештирдик жана анимация сыяктуу ойнотобуз. Башкача айтканда, алар тирүү жандарга айланган. Мен афро, байлей жана фанк топтомун кошуп койдум. Бул жанагы бразилиялык себептер жана бир аз жер астындагы хип-хоп. Көрүүчүлөр орундукта отуруп эле ызы чууларды, музыкаларды угуп жана сүрөттүн көрүнө жагына көз сала алышат. Ошентип сүрөттөр электрондук музыканттардын колдоосу менен экранга жандуу үлгү түрүндө тартууланды. Бул аткаруу искусствосы деп аталат. Мультимедиалык көргөзмө, санариптик кылымдын тынчы жок көрүүчүлөр үчүн искусство менен таанышуунун ыңгайлуу жолу. Мен көбүнчө марина жана абстрактуу стилинде жазам. Космосту жакшы көрөм. Таасирлентет. Деңизди абдан жактырам. Анын кыймылда болуусу, адамдардын эмоциясы сымал. Бир эмгек бир же андан көбүрөөк аптада даяр болот. Айрым чыгармалар жарым жылга чейин созулуп кетчү. Чыгармачыл топ көрүүчүлөргө эмнени жеткиргиси келди? Сүрөтчүгө алардын эмгектери позитивдүү маанайда болушу маанилүү. Музыканттар аудиторияга өзгөчө музыканы жеткиргиси келет. Мындай биргелешкен долбоордун артыкчылыктары бар. Биринчиден, чектелбеген сандагы көркөм буюмдар. Экинчиден, көрүүчүдө ар кандай таандоо бар. Сүрөттү кылдат карап чыгуу же музыкага баш оту менен сүңгүп кирүү. Бул берген нерсени укпаган адамдар үчүн, бул өздөрү үчүн жаңы, кызыктуу нерсени издеген адамдарга арналат. Бул музыканын бардык артыкчылыктарын сезүүнү каалаган адамдар үчүн. Арт перформансты тирүү искусство деп айтууну жактырышат. Ал мындай эпитетке жандуу сүрөттөрдүн эле жардамы аркылуу жеткен жок. Көркөм тартуулуунун учурунда көрөрман катуу таасирлентет. Бир дагы искусствонун башка түрү таасир этүү эффектиси боюнча ага тең келе албайт. Искусствону сүйүш үчүн аны бардык сезүү органдары менен кабыл алыш керек. Көрүү, угуу, системалуу сезүү. Бул чыгармачыл иш-аракет, ойлонууга, оюңду айтып түшүндүрүүгө жана анализ жүргүзүүгө, ойлоп табууга үйрөтөт. Арт сабактары мээнин иштешин ар тараптан өнүктүрүп, адамды гармониялуу инсанга айлантат. Азыр ушундай оор мезгил. Адамдар ойлонгон жана сезимтал адаттардан алыс, баарына бирдей жүрө турган эреже калыптанган. Бул бардыгы өзүн кандай алып жүрүп жатса, ошондой жүрү керек деген талап. Искусство болсо адамдарды чугуп кеткенден, өз күчүн жоготуудан коргойт. Адам ар дайым өзүнүн курчоосу сулуу болуп турганга аракет кылат. Ал жөнөкөй, заманбап болсо дагы кооз, мыкты, кызыктуу кылат. Ошондуктан бул баарына керек. Көпчүлүк адамдар табият тартуулаган табити менен болот, бирок көп учурда биле беришпейт. Аны ойготуу керек. Кантип альтернатива берүү зарыл. 500 картина көрсөтүп, алардын айырмачылыктарын, окшоштуктарын түшүндүрүү, маанисин айтып берүү кажет. Искусство менен таанышууда жок дегенде ал нерсе чындап жага тургандыгын түшүнүү зарыл. Бул ойлордун бардыгы казак концепциясындагы куратор арт платформасында негизделген. Жаратуучулар ишенимдүү түрдө искусство жаатында кошумча билим алуу эч качан ашыкча болбосун айтышат. Бизде искусствода эч кандай маалыматы жок эле чоң талап бар деп эсептейм. Анткени азыр маалымат абдан көп. Маалыматты катары менен берип салгандан көрө максаттуу таратуу тагыраак болот.
Казакстандыктардын маданий билим алуусу ар түрлүү багыттар менен өтөт. Алардын бири искусствонун түрлөрү боюнча интерактивдүү дарс окуулар. Мындай формат ар бир каармандарды символикалык маанилерин окуп көрүп түшүнүүгө үйрөтөт. Окурмандар бул дарста укташпайт, анткени аларда зериккенге убакыттары жок. Диалог форматындагы маалымат гана жеткиликтүү болуп, жакшы өздөштүрүлөт. Анткени диалогсуз адам унутуп калат. Адамдар ар башка келет. Окуучулардан тартып, чоң кишилер менен аялдарга чейин. Искусство бул көрүүчүнүн ички көрүүсүнө айланган жашоо формасы. Кээде бул процессти түшүнүү үчүн кайсыл бир чыгарманы жаратуу өзүнө пайдалуу келет. Ошондуктан баардык каалоочуларга сүрөт тартууга мүмкүндүк берген мастер-класстар өткөрүп жатышат. Айрым окуучулар бүгүн биринчи жолу колдоруна боек жана кисти алышкан. Менин атым Бидоо. Мумбайдан келгем. Мен блогермин. Мен сүрөт тартканды жактырам, бирок мен сүрөт тартканды билбейм. Мен чыгармачыл адаммын деп эч качан ойлогон эмесмин. Мен өзүмдү ар дайым техника деп билчүмүн. Анткени ремонт жасаганды жактырам. Мурда сүрөт тартып көргөн эмесмин. Чыгарма жаратуучурунда ар бир адам өзүн Уоррен Чанг, Ванесса, Прагер, керек болсо Микеланджело сезе баштайт. Алар бир нече сааттардан кийин алардын мольбертинде эмне болоорун билишпейт. Искусствонун укмуштуу сыры мына ушунда. Азыр баарыбызга кандайдыр бир ички туюм же кандайдыр бир биз билбеген нерсе жетишпей жатат. Жана биз адамдардын жашоосуна ушундай бир жагымдуу көрүнүш, алардын жашоосуна күтүлбөгөн окуяларды тартуулоону чечтик. Ошондуктан биз аларды иштөө процессинин аягында кандай жыйынтык болоорун билгизбей тургандай ыкманы колдондук. Бардыгы эле бир эле сүрөттү тартып жаткандай болгон, бирок ар кимдики ар башкача болду. Анткени ар кимдин өзүнүн көз карашы, дүйнө таанымы бар. Искусствону таануу бул буга чейин үнсүз жүргөн дүйнөнү сүйлөтүү, сулуулукту көрүү. Бул алганда сиз бир сүрөттү сатып алуу чечимин кабыл алганга чейин жүк болуп күтүп жата бербейт. Ал билинбестен үйдү жайгаштырууда, кечки тамактануу үчүн ресторанды тандоодо, керек болсо кийимдерди ылгоодо дагы жардам берет. Заманбап өнөрдө баары мүмкүн. Сүрөтчүнүн эрки менен күрөшүнүн абалындагы карама-каршылыктар күтүлбөгөн жерден биримдикке айланат. Мындай эмгектердин акыбети кайтып, натыйжада философиялык терең маанидеги чыгармалар жаралат. Буга улуттук колоритти кошсоңуз, Кубаныч Базаргалиевдин сүрөтү пайда болду. Ал өзүн Кочкор мүйүз деп аталган жаңы агымдын негиздөөчүсү катары атап келет. Кочкор мүйүз бул байыркы кооздук. Ага 3000ден 5000 жылга чейин болду. Ал тамгалы таста басылып чыккан. Ал эми кочкор мүйүз заманбап өнөрдө, мамлекеттик атрибуттарда көрсөтүлгөн эмес. Жана мен бул кырдаалды оңдоого аракеттенип жатам. Мен издеп жатам, издөө жүргүзүүдөмүн, иштеп чыгуудамын. Чыгармачылыкта Кочкордун мүйүзүн колдонуу менен автор Казактан жана анын орду жөнүндө дүйнөлүк коомчулукка оюн таанытууда. Сүрөтчү ички маселелерине кызыктар. Муну менен катар аларды атайы талаш тартыш аркылуу изилдөөдө. Бирок бул талаш тартыш акыры элдешүүгө алып келет. Каждый лепесток этого узора стремится на... Бул сүрөттөгү ар бир жалбырак сыртка чыгууга умтулат. Башка жагынан алганда белгилүү бир борбордук күчтү көргөзүп турат. Биз бири-бирибизден түрткү алып космоско учуп жатканыбыз чындык. Экинчи жагынан алып караганда булардын баардыгы бириккенде, мунун баардыгы Казак хандыгынын абасындагы чексиз байланган түйүнгө окшош. Мунун баардыгы акырындык менен ичке карай барат. Бизди бири-бирибизден бөлүнгүс экенибизди көргөзүп турат. То есть это все идет внутрь, центростремительно. И это показывает, что мы все неотделимы друг от друга. Сүрөтчү өзүнүн чыгармаларында ар түрдүү түстөрдү бири-бирине кагыштырат. Кара менен акты күрөшүүгө мажбурлап, кызыл менен көктү жана башка карама-каршы түстөрдү чабыштырат. Кубаныч айткандай, өңдөр ажыратат. Графика, чийимдер бириктирет. Графика бул казак орнаменттеринин негизи. Анда тек менен үлгүнүн болжол менен бирдей болушу көп учурда карама-каршылыктардын симметриясы менен мүнөздөлөт. Башка маданияттын белгисин аралаштыруу бул таасирди эки эсе күчүнө киргизип, барган сайын ар бир жаңы жетишерлик түзүлүштү пайда кылат. Кубанычтын эмгектери мен үчүн өтө жеке, өтө терең. Биринчиден мында өтө көп өңдөр бар. Жана бул Кочкор мүйүз темасы, казак темасы. Азыр бардык казакстандыктарга жакын, ал актуалдуу болууда. Кубаныч өңдөр, көлөм, саймалар бул өтө маанилүү. Кооз экенин көрсөткүсү келди. Базаргалиев белгилүү белгилер менен иштөөдө, түзүмдөргө Кочкор мүйүздү кошуп, кээ чыгармаларында өзүн графикалык дизайнер катары көрсөткөн. Же болбосо күнүмдүк турмушта улуттук деген белгини ичке ашыруу аркылуу казактын нускасын сунуш кылат. Автордун оригиналдуулугу бул жашоо менен ойноодо гана чагылдырылган эмес. Арт серепчилер Базаргалиевдин эмгектерин жана анын өзгөчө техникасынан улам миңдеген сүрөттөрдөн таанышат. Был такой
великий, на мой взгляд. Менин көз карашымда казакстандык Абдрашид Сыдыканов деген улуу сүрөтчү болгон. Ал мага айтчу, сен дарбазаны сырдагандай сырдайсың, сүрөт тартыш керек. Мен үчүн негизгиси менин чыгармаларым аркылуу бергим келген идеялар жана жөнөкөй идеяларды жөнөкөй каражаттар менен бериш керек. Передавать простыми средствами. Если вы приблизитесь, Эгер жакындан кылдаттык менен карап көрсөңүз, анда эч кандай жасалмалуулук, жасалма кооздук жок экенин көрүүгө болот. Ал ыйгарып алууну жок кылат. Башкача айтканда, ал жасаган эмгектеринде ээлик кулууну алып таштайт. Мындага таандык болгон башкы нерсе бул анын идеясы. то есть главная принадлежность – это его идея. Сүрөтчү чыгармаларына баардык орундарды берүү менен өзүн экинчи планга өткөнүн кордук деп эсептебейт. Анткени менен баары бир эмгектерди автордон бөлүп кароо мүмкүн эмес. Күрөш менен карама каршылыктардын бириндиги мына ушунда.